Кеңештин мекенчил депутаттык тобунун кезектеги көчмө жыйыны Учкун ачык акционердик коомунда өттү. Сабастарбы? Сабастар. 2020 жылга чейин токтоп турган ишкана бүгүнкү күндө 300дөн ашуун адамды жумуш менен камсыздап, 2024 жылы 800 миллион сомго жакын киреше тапкан. Эл өкүлдөрү ишкананын өндүрүш цехтери менен таанышып, жаңы жабдуулардын иштөө процессин көрүшүп, жетекчилердин маалыматын угушту. Бул жактан чыгып туруп, Интокомго барганда ал жакта Imperial Datacard деген печать ошону басканда ар бир аты жөнү типке чыгып калат. Кыргыз сому, жалпы жарандык паспорт, ID карта, окуу китептери, акциздик марка, ошондой эле чет элдик жана мамлекеттик буйртмаларды аткарып жаткан көп тармактуу ишкананын жетишкендиктери депутаттардын купулуна толду. Мен 15-жылдан бери депутат болуп жогорку кеңеште иштеп келсем, эмгектенип келсем, мен жаңы депутат болуп келгенде, ошол кездеги 6-сазгын депутаттары ушу Учкун ишканасы боюнча аябай көйгөйдүү маселелерди көтөрөт эле. Бул баягы ушул бизди мүмкүнчүлүктү эми үчүн колдонбойбуз деген. Мына бүгүнкү күндө жаңы бийлик келип, президентибиздин тапшырмасы менен жаңы биздин муундарыбыздын жана жаңы билимдүү муундарыбыздын келгендиктен мына жакшы иштер аткарылып атканын өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Бул нерсенин баардыгы жакшы деп, мактанарлык деп айтсак болот да. Көчмө жыйындын жүрүшүндө депутаттар кызмат мамлекеттик мекемесинин ишмердүүлүгү жана санариптик трансформацияга байланыштуу бир катар стратегиялык маанилүү долбоорлор тууралуу маалымат алышты. Мына бүгүн биз аларга именно санарип жагынан ошо паспорт жагынан кандай жеңилдик болуп атканын, сонун эле маселени чечип атканыбыз, ошо кызмат ID маселесин айтып бердик. Камсыздандырууда Кудай буйрса ушул майга чейин киргизилет, онлайн камсыздандыруу болуп калат. Анткени бүгүнкү күндө камсыздандырууну элибиз как мындай айтканда абал катары алып атпайбы, толук маалымат жеткенин кийин аракет кылып берип, камсыздандыруу бүгүнкү күндө учурдун талабы экенин көрсөтүп беребиз. Телефон аркылуу барып очередке турушпайт. Бардыгы ошо мындай айтканда түндүктүгө дагы киргизип берели, түндүк аркылуу эле камсыздандырылса болот. Машинесин дагы үйүн дагы ошол жерге көрсөтүп беребиз бардыгын. Документтерди санариптештирип, жеткиликтүү кылуу максатында мекеме кызмат ID системасын иштеп чыкты. Бул калкты тейлөөнүн сапатын жакшыртып, кезек күтүүлөрдү кыскартып, жарандарга ыңгайлуу шартты түзөт. Азыр мына биз кызмат ишканасынын жетишкендиктердин азыр презентациясын көрүп отурабыз. Эч кандай жанагы келип очередке туруп, кезекке туруп албастан эле өзүнүн отурган үйүндө отуруп эле заказ кылса болот экен да. Паспортун деле, справкасын деле, же болбосо бир жерде тамак ичип отуруп деле ошол заказ кылса, справканы кайра алып калып берет экен. Бир канча убакыттын ичинде элечи. Бул да өтө жетишкендик да. Бул только жетишип калган мамлекеттерде гана бар да. Мындайча Европа мамлекеттеринде мына жанагы западный мамлекеттерде баардык ушуларда ушу бар да. А бирок мына биздин чөлкөмдө, ушул жанагы Орто Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттерде мындай жетишкендиктер азыр аз да. Биздин мамлекетте ошо болуп атканы бул өтө кубандырат. Өлкөдө мектептердеги окуу китептеринин жетишсиздиги ата-энелердин негизги көйгөйлөрүнүн бири. Мындан улам окуу куралдарын басып чыгарууну колго алуу, келечек муунга болгон камкордук экенин мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов белгиледи. Мага эң кызыктуусу ошол биздин жылда жаралып жүргөн китеп маселеси, мектеп окуучуларында китеп маселеси, анын ичиндеги балдарга китеп жетпей атат деген ата-энелердин, ушул ар бир жараныбыздын биздин подземный переходдон сатып алып атабыз, мынчадан эмне үчүн ушун өзүбүз чыгара албай атабыз, эмне үчүн өзүбүз камсыз кылып атабыз. Мен айтар элем муну камсыз кылышыбыз керек. Сөзсүз түрдө камсыз кылышыбыз керек. Биздин келечек муундарыбызды татыктуу билим бериш үчүн бул китеп маселеси өтө жогорку деңгээлде турат. Ошондуктан азыр биз министрлер комитетинен талап кылабыз муну ушул биздин китептердин, балдарыбыздын китеп маселесин чечип коюуну. Учкун акционердик коомунда жана кызмат мамлекеттик ишканасындагы өткөн көчмө жыйындын жүрүшүндө депутаттар ой пикирлерин ортого салып, бир катар сунуштарын беришти.